Балдарга биринчиден столго отургузуу, анын көңүлүн бурдуруу жана анын кайталоо жөндөмүн арттыруу болуп эсептелет. Андан кийин мотордук имитация кайталоо, кичи мотордук кайталоолор, андан кийин ойноо, бала менен ойноо, комментированияга чыгаруу жана түшүнүгүн арттыруу боюнча. Анткени көбүн эсе башында көпчүлүк балдар түшүнүгү жок болот. Ал эми түшүнүгүн чыгаруу үчүн ушул кичинекей этаптардан болгон көнүгүүлөрдү аткаруу абзел. Арт-терапияда биринчиден көбүн эсе бул өнүгүүсү боюнча артта калган балдар концентрациясы жок болот, көңүл буруусу жок болот да мындан келди. Ошондуктан алардын көңүл буруусун жакшыртуу үчүн ошондой сүрөт тартуу ыкмалары менен колдонобуз. Бул жерде биринчиден колдоруна күч болот, мелкий моторика деп коет, колдоруна күч болот. Андан кийин концентрация, көңүл буруусуна чоң жакшы жардам берет. Анан дисциплинага дал ошол боеоону аягына чейин боеп бүтүрүш керек. Бул иштин аягы жана башы бар деген мааниде дагы колдонсо болот.